Достор, баарыңарга салам. Бул Бизнесте YouTube каналы. Биз болсо Ысык көлдүн Чырпыктык айылына келдик. Келгенибиздин себеби дал ушул мына мен турган модулдук үй. Ишенесиңер достор, дал ушул модулдук үй болгону 1,5 миллион сомго 2 айга жетпеген убакытта курулуп бүтүптүр. Бүгүнкү видеодо биз модулдук үй деген эмне, ал кантип курулат, жылуубу, суукпу, минусу эмнеде, плюсу эмнеде баардыгын талдап беребиз. Бул иште болсо дал ушундай үйлөрдү куруп аткан Тариэл деген ишкер мырза бизге жардамчы болуп, үйлөр кымбаттап аткан, батирлер кымбаттап аткан заманда ишкерлер сунуштап аткан дал ушундай дагы бир альтернативаны талдап көрөбүз. Биз менен болуңуз. Кеттик. Биздин көбүнчө эле аудиториябыз өзү үчүн жашаганды үйрөнүп жаткан адамдар да. Өзүм үчүн да мындай кымбат үйдүн бири десем болот да. Бир ушундай үйдөн канча пайда табасыз? Болжол менен Биринчи кожоюн аябай мындай везучий экен, Ооба. Везучий десек болот. скелети биздин модульный үйдүн ушундай көрүнүш болот. Бул үйлөрдүн дагы бир минусун жашырбай эле айтып кетейин. Президент болсом да бир чоң бир салым кошкум келет да. Кош келдиңиздер. Бул Чырпыкты айылындагы Ысык көлдөгү биринчи үйүбүз, модульный үй. Атайын ушул жака жанагы Россиядан келип, жанагы Россиядагы командам алып келип ушул жерге буйруса баштап көрөлүчү деп баштаган биринчи үй. эң бүт болгон эмеңизди салган биринчи үйүңүз. Өзүм үчүн да мындай кымбат үйдүн бири десем болот да. Эң биринчи ушуну жасап көрдүк. Азыр каждый раз жасаган сайын улучшение болуп кетип атат да бизде башкача айтканда. Бул жерде азыр биздики бетонный свай 16 свай кеткен, бул именно үй турган жакка. Бул свайлардын размери 30х30. Ушул свайларды келип биз үй орнотуп аткан учурда эле параллельно бул жакка келип, бул жерден да жумуш алып барабыз участоктон. Анан булардын баарын куйгандан соң бияка алып келип ушул үйдү отургузабыз. Үй модуль менен 3кө бөлүнүп келет, э? Фундамент дагы силерден болуп калабы ошондо? Фундамент бардыгы бизден. Келебиз, ушу бизге эң негизгиси участокту бошотуп берип койсо, клиентибиз келип, ушу бетонный свай болсо бетонный, металлический болсо металлический. Ал каалоого жараша. Каалоосуна жараша, анан почвага жараша болот да. Почва кандай болуп турат үйлөр, ошого жараша биз келип орнотуп коюп кетебиз. Сонун эми фасадты айтып бере бериңиз. Азыр болсо бул жерде 2 метр бул жакка чыккан навес менен террасасы бар. Бул биздин проектте жөн гана навестин террасасын калтырып койсо болот, узунураак кылып жасаса болот, айландырып терраса кылсак болот. Эми ал клиенттин өзүнүн фантазиясына жараша болот, капчыгына жараша болот. Мен сизге өзүм да сунуш кылып кетейин деп аткам. Сизден келген мындай карыздарлар болгон болсо, ушул террасасын мен ушундай белек катары сизге мындай поддержка десем болот да. Уктуңар да. Бизнестеден келдим деп айтасыңар, террасаны белекке аласыңар. Навеси менен. Навеси менен. Бул жер 54 квадрат метрлик үй, 3 модулдан турат. Клиенттин каалоосу боюнча ичин мындай ак түстө бойгонбуз. Анан теплый полдорун коюп бергенбиз. Бул жерде 3 комнатасы, зеркальный бардыгы окшош, жана ошондой эле бир санузлу менен да. Анан бул холл. Бул жерде азыр биз холлдо турабыз. Төр жагын кухонный зона болот дагы. Бул жагы уже мындай отуруп, кровать диван коюп отура турган жери болушат. Бөлмөлөрдү көрөлү, бул жерден баштай берсек болот. Бул санузул бул жак болот. Санузулда эмне бар болсо ошонун баардыгы уже стоимостько кирет. Раковина, душ, туалет, бойлер, вытяжкасынан бери. Жана ошондой эле биз канализация, инженерный бардык нерселерин тартып беребиз. Бул суу, электричество, ошонун бардыгын. Ошо выводтарын эле кийин клиент өзү кошо алат. Байкасаңыздар, комнаталар ушундай мини кичинекей комната болот. Бул комнатаны клиенттин каалоосу менен чоңойтсок да болот. Мындан да кичинекей комнаталар бар, андай да заказ кылышат элдер. Бул жерге мындай двухместный кровать коюп алышат, же болбосо одноместный бир адамдык кровать коюп алышат. И ушундай комнатадан азыр үчөө. Проектировка бул жерде кардордун тандоосу десем болот. Негизи бул модульный үй өзү 2 бөлмө, анан кийин бир чоң санузул болмок да. Бул жерде эч кандай мини санузул болуш керек жок болчу. Клиенттин каалоосу менен бул кошулду, жана ошондой эле бул жагы дагы бир комнатага айланды. Сонун, эми 3-чү бөлмөдө эле түшүнүктүү окшойт. Ооба, бул 3-чү бөлмө ошол биринчи бөлмөдөгүдөй эле размер.
приточный клапан деп коет. Бул аба кирип циркуляция болгонго жардам берет. Бул биринчиден жанагы пар топтолуп жыгачтардын чирүүсүнө же болбосо көгөрүшүнө алып келбейт биринчиден. Экинчиден бул ошо комнатанын ичиндеги абаны тазалап турганга приточный клапандарын коюп беребиз. Жана ошондой эле проект түзүп атканда дагы биз карайбыз, эгер бул комнатада бир эле айнек болгон болсо, там циркуляция кылыш үчүн мисалы мындай алып форточка кошуп бергенбиз да. Циркуляция болуш үчүн. А так бул жерде дагы мындай панорамный айнек целиком койсо деле болот. Материалдар боюнча сүйлөшө турган болсок, айнектер өзүбүздөн чыгат, эшиктер өзүбүздүкү, баарын бул жактан аласыңар. Ооба. Бардыгы өзүбүздүкү, бул бир гана бул жыгачтар Россиядан келет. Толугу менен бул имитация брусо 2,5 миллиметр калыңдыктагы ошо имитация брусалар. Айнектери боло турган болсо, булар Айнекстан өзүбүздүк производство. Эшиктерди ошо рыноктан алабыз. Клиент кандай жактырса, ошонусун алып коюп беребиз. Менимче мен көбүнчө ойлойт элем да, мындай үйлөр туристтик максатта депчи. Бирок азыр мындай ой келип атат, мындай азыр жылуу эле мисалы үчүнчү, анан жашаса деле болот окшойт. Ооба, албетте. Баасы кызыктырат, баарын эле көрүүчүлөр эле ошону күтүп атса керек азыр. Качан булар мындай баасын өтөт депчи. Аянты, баасы, техникалык эмелерин айтып койсоңуз, мүнөздөмөлөрүн. Аянты 54 жана айтып кеткендей эле. Техникалык мүнөздөрү бул жерде 6га 9 узун туурасы. Жана ошондой эле 2 метрге 9 бул террасасы. Бул үйдүн ушул турушу, ушул именно үйдүн 1,5 миллион сом болду да. 1,5 миллион сом? Ооба, 1,5 миллион сом. Полностью под ключ, установкасы, доставкасы ошонун бардыгы ичинде болду. Вау. Биздин биринчи үй болгон үчүн биз ошо клиентке жасаганбыз да, арзан кылыпчы. Азыр болсо бул үйлөрдүн баасы $400. Башта айтып кеткендей ушул эле үй 1,8 миллион сомго түшүп калат да. Биринчи кожоюн аябай мындай везучий экен, Ооба. Везучий десек болот. Плюс да экен го? Ооба. Плюс да. Анткени бул жерде бизден еще каржылай да өзүбүздүн да акчалар кирип кетти десем да адашпайм. Өзүңөрдү көрсөтүш үчүн. Өзүбүздү көрсөтүш үчүн. Ушул проект алып аткандан кийин биз жоопкерчилик алганбыз да. Жоопкерчилик алган үчүн ошону до конца бүтүрүш үчүн бизден дагы бир каражаттар кеткен. Азыркы учурда ошол ал нерсенин баардыгын санап чыгып, канча сом кетет, канча эмне болот, ошонун баарын санап чыгып, мындай өзүбүз дагы көп акча кошо бербестен, өзүгө да жетерлик кылып ошол баасын койгонбуз. Логистика боюнча бунун жеткирип келген ошонун ичине кирди деп атпайсызбы? Ооба. Бирок регионго жараша мындай кандай болуп калат ошол? Логистика боюнча биз ошол $400 ичине кирбейт. Логистикасы өзүнчө эсептелинет. Анткени ар кайсы жер, ар кайсы аймак, ар кайсы жер болот, ар кандай алыстыкта болот. Анан кийин кээ бир кезде клиенттер өздөрүнүн дагы бир машиналары, техникалары болуп калат, балким. Ошондой ал жак эми сүйлөшүү жолу менен ал жагы уже чечилет. Үйдүн өз нак баасы квадрат метр $400. Бул анык болгон баасы. Бул артыбызда турган жаңы проект окшойт, Ооба, бул жерде 2 модулдуу үй, 30 квадрат метрден. Бул экөө бир эмеспи? Жок. Экөө бир, бирок 2 модулдуу үй. 2 модуль, ооба. Бул экөө жабыш бир үй болот. Бул бир үй болот. 30 квадрат метр. Бул клиенттин каалоосу менен студийный вариант, комнатага бөлүнбөйт. Жөн гана санузел болот, жана теплый полу менен дальнейшем ошо печь каминда коюп бериңиздер деген планда азыр жасатып атат. Өзүнө мындай жашаягынга сонун местасы бар экен, ошол жерге алып барып коюп беребиз. Мага эле көрүнүп атабы же жыгачтар бир кызыл сыяктуу? Булардын баары биоогнезащита деп коет. Көп эле модуль үйлөр салынган жерлерде бул технологияны колдонот. Эмне дегенде бул жерде оттон коргойт, жана ошондой эле курт кумурска ошол нерседен коргойт. Жана бул жакта ылдый жагын карай турган болсок, бул жерде сеткалар тартылган. Астына жанагындай вредителдер кирип кетпеш үчүн, жана чычкан, жана жылан ошол сыяктуу. Жана ошондой эле астында влагозащита, ветровлагозащита тартылган. Азыр бул каркас этап бүттү. Экинчи этап бул нерсени азыр биз сырткы мембраналарын жабабыз, ички мембранасын жабабыз, ортосун 100 миллиметрде базальт менен утепление кылабыз. Андан соң үчүнчү этап бул электричество ошол инженерлик иштер кетет.
Андан соң анан ички отделкасы, сырткы отделкасы, ошону менен үйдү толук жасап баштайбыз. Азыр башка айтканда скелети биздин модульный үйдүн ушундай көрүнүш болот. Бул үйдү ким салдырса да мындай жашаганды билет экен, Биздин көбүнчө эле аудиториябыз өзү үчүн жашаганды үйрөнүп жаткан адамдар да. Жанагындай конок үй же болбосо чоң кылып бир чоң үйлөрдү салдырганга кызыкпай калышкан. Азыр негедир ошол кичинекей жана компакттуу, жылуу коммуникация, эксплуатация жагына келгенде бул негизи ошо ыңгайлуу үйлөрдүн бири деп ошого өтүп атышат да. Сыр болбосо эми как бизнес жөнүндө сөз кылып атабыз да. Бир ушундай үйдөн канча пайда табасыз? Болжол менен 300 миңден 500 миңге чейин тапса болот. Ушундай жеңил конструкция менен үйлөр аябай көп салынып атат да. Ооба. Караколдо, Чолпон Атада, мына балыкчынын деле мынакей жаңы ачылып аткан пляжында турабыз. Капсульный дома, модульный дома, билбейм, айтор толуктура түрү пайда болуп кетти. Башкаларына кирбей эле коелу. Модульный үйдүн негизги өзгөчөлүгү, артыкчылыктары, кемчиликтерин ачык айтып берсеңиз. Мен биринчи артыкчылыктарын айтып берейин. Башкача айтканда плюстары бул арзан. Биздин жанакы классический үйлөрдөн караганда арзан бүтөт жана тез. Экинчиси кыска мөөнөттүн ичинде, бул 1 ай же болбосо 2 ай убакыт ичинде толугу менен чоң үй бүтүрсөк болот да. Үчүнчүсү бул жылуулук жагы. Бул жанакындай кирпич болбогон үчүн, ичи толугу менен жыгачтан, жанакы базальттан болгон үчүн ичин кичине эле жылытсаңыз ичи ысып келет да бат эле. Төртүнчү плюсу болсо бул мобильность. Буну болсо сиздер алып барып там бир участоктон экинчи участокко койгон болот. Ошону жылдырса болот деген. Бешинчиси бул ошо документация жагынан жеңилдиги. Анан минус жактарын айтып бере турган болсом, бул участоктордун машина кире албай кала турган жерлери бар, кое албай турган жерлери бар. Ошондой жерлерге бул үйлөр болбойт. Неге дегенде доступность жок да. Бул үйлөрдүн дагы бир минусун жашырбай эле айтып кетейин. Көбү коркушат ошол оттон, от тутанып күйүп кетпей депчи. Ооба, бул жыгач. Биз обработкадан өтөбүз. Кандайдыр болбосо дагы бул эми жанакындай кирпичтен караганда күйүмдүүрөөк да. Күйүп кетишүү коркунучтары бар да. Эске алыш керек. Эске алыш керек анын баарын. Он 8ге чыгаар мал менен эле ошол атама 10 миң сом берген. Бошсуң деп. Бошсуң деп. Анан Россияга барып, ал жерден классический мигрант басып өткөн жолду басып өттүм десем болот. Ал жерде эми кыйынчылыктар көп болду. Стройкасы болду, там курьер болду, такси болду. Анан ошентип бере эле общепитке токтолуп калдым. Эмне дегенде плюстары көп экен. Жылуу жерде иштейсиң, акчасы көбүрөөк. Тамак. Тамак, ыстыгың ачпай. Биринчи негизи посудомойщик болуп келгем. Посудомойщик болуп келип, ал жерден заготовщик өттүм. Заготовщиктен анан поварга, повардан старший повар. Старший повардан уже курировать этип калгам. Бул Новосибирск, Екатеринбург, анан Казань шаары.
ошол 3 шаарды курьер этип 1 жылдай иштеп калдым. Именно управляющий болуп. Ошол убакта башкача айтканда көзүм ачылды десем болот. Ошентип иштеп жүрүп жанакы модульный үйгө эс алууга барып калдык. Модульный үйгө эс алууга барып калып, мага аябай жагып калды жанагы модульный үйчү. Карасам ыңгайлуу, кичинекей, жылуу. Кичинекей бир батарейка турган, анан кирип эле жактык. Бир 15 мүнөткө жетпей үйдүн ичи ысык. Болсо кышында барганбыз. Ошентип модульный үйгө кызыгуу башталган менде. Ошол жерден анан жанакы модульный үйдүн негиздөөчүлөрү, кийим кандай болуп жасалган, ошонун баардыгы интерес болуп, ошону издеп жүрүп, жанакы Москвага бардым, башка компаниялар, бул компанияга бардым, башка компаниялардан ошентип барып, көрсө ошол Екатеринбург шаарында эле экен. Ошол жерге барып, ошол компанияга кирип, модульный үйдүн жанакы начинкасын көрүп, кандай болот, эмнеден жасалат, жанагы жыгачтары кандай обработкадан өтөт, кантип эми ал жерде Алар жөн эле куруу чалдык деп ойлоду. ооба. Сиз болсо изилдегени кирдиңиз. Ооба. Ал жерде бир гана мен өзүмдү мындай башкача да сезимде болдум да, как будто бирөөлөрдү алдап аткансыпчы. Ичимде айтпадым бирокчу. Ал жөнүндө жанында иштеген ошо жана кыргыз достор азыр аларды эсептешет. Ошолорго да эч кандай эчтекени айткан жокмун. Сиз жактан команданы да чыгарып кеттиңиз. Ооба. Ал жерден команда дагы келди жаңачы. Анан ал балдарга дагы айткан жокмун. Ушундай эмеде келди депчи. Өзүмдү да жаман сезип жүрдүм. Ошондо дагы жанагы жерде модуль үйлөрдүн кантип жасалышын, эмне жасалышын аябай такыр салып үйрөнүп аттым да. Балдар дагы мен жаңы келдим да. Анан сен жакшы иштейт экенсиң, бизде кал, кетпе эч жака депчи. Аягында кетип баратканда дагы сен бизде эле калчы, кетсең да кайра кел деп ошентип аябай эме кылып койгон. Ошончолук кызыгуум болду, ошондой отдача менен иштедим десем болот да. Ошентип анан бул жакка келип, өзүм өз колум менен салдым бир модульный үйдү. Жанагы биз көргөн үйдү. Жок, ага чейин бул клиентке салынган, өзүмө салынган үй болчу. Бир өзүмө салып көрдүм, кичинекей кылып, окшошот экенин көрдүм, билдим. Анан ошону кичине ары бери тартып атып, клиентский базаны ощущать эттим десем болот да. Россиядагы иш берүүчүңүз, жанагы модуль үй курган компания, сиздин чыгып кетип өзүнчө ачып алганыңызды, анан команданы өзүңүзгө алып кеткениңизди билишеби азыр? Албетте билишет. Ал жерде мага кат жазышкан, мен бул жакка келип Instagram аккаунт ачып, өзүмдүн аккаунттарым 30 000, рабочий аккаунтум 30 000 подписчик жыйнап, бир көп аудиториям жыйналып калган болчу. Анан мага кат жазышты, мондай үйлөрүңдү өчүрүп кой деп. Ал жерде өзүмдүн да күнөөм бар болчу. Сиз алардын сүрөттөрүн ошентип кат жазыштагы менин аккаунтумду заблокать этишти. Азыр аккаунту жок калдым десем болот да. Бирок мен үчүн аябай оор тийди, потому что ал аккаунттарда эң потенциалдуу клиенттерим ошол жерде болчу. Күнүнө көптөгөн адам мага жазып, көптөгөн адам кайрылып келип аткан учурда ошол нерсе жабылып калган үчүн менде жумушум тап эле токтоду десем болот да. Азыр кайра ошол нерсенин баардыгын алып келип, өндүрүп, уже баардыгын эч кандай правилаларды бузбастан ишти жүргүзгөнгө баштадым да. Мага сиздин өзгөрлүгүңүз мындай жөн эле мигрант болуп, кара жумушта жүрө бербей, улам өсүүгө умтулганыңыз, баардык жолду басып, анан аягындагы тентектигиңиз да аябай жакты да. Мындай ушуну кылган, ошол идея менен ооруп калдыңыз, кирдиңиз, изилдедиңиз, анан баарын түшүнгөндөн соң кайра бул жака келип өндүрүш баштап атасыз. Адам негизи эле ар кайсы мамлекеттерге барган сайын мындай жаңы нерселерге үйрөнүп, аң сезим өсөт го. Анан биз деле ошол жаңы мен деле мисалы ошол заработкага чыгып аткан учурда ошо иштеп акча табам деген смыслда барганбыз да. Анан көп эле ошо менин коллегаларым ошо мигрант болуп жүргөн учурда ошентип барган да. Барат экенбиз дагы ошол жерден жанагы максатыбызды унутуп коет экенбиз. Эмне үчүн келгенибизди, биз целлерибизди унутуп коет экенбиз да. Ошол жерде күнүмдүк жашообузду жашап жүрө берет экенбиз. Анан эч кандай жыйынтыксыз бул жака келгендер көп. Жыйынтык кылса да бул жака келгенде ал нерсеси уже не актуальный болуп калган нерселери бар. Анан
мен ошол жакта жүргөндө деле бул нерсенин баардыгын баштап атканда деле ошо жанымда жүргөн коллегаларыма айтчумун, бул жактан бир нерсени үйрөнгүлө, билип алгыла, Кыргызстанга барып ошол нерсени өнүктүрөбүз, ошол нерсени ачабыз депчи. Кыргызстаныбыз кандай сонун негизи элечи. Кыргызстанда мындай көлүбүз бар, тоолор бар, негизи эле адамдар аябай жакшы да. Анан Россияда жүргөндө ал жерден биринчиден гражданстводан кыргыз болгондон кийин ал жерде төрүп жүрө албайсың да. Ошон үчүн ал жерден мындай кеңеш берип кетет элем, мигранттарга негизи эле бир нерсени үйрөнүп, мындай кызыгып аткан, жагып аткан нерсе болсо, ошол нерсени үйрөнүп биякка алып келе турган болсо, ал нерсени иштетип көрсө болот да. Иштетип иштебесе дагы бир нерсе кылып, анан кайра барып, кайра ошол нерсени жаңы нерселерди алып келсе болот. Ошентип биздин экономикабызга да бир кандай бир салым кошо алабызбы деп ойлойм да. Менин максатым, бирден бир максатым бул ошол Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүп, кичине президент болбосом дагы чоң бир салымымды кошкум келет да. Мына ушундай достор, биз бүгүн Тариэлдин Кыргызстанга келип жаңы баштап аткан өндүрүшүн менен тааныштык. Кызыккандар болсо комментарий жазыңыздар, пикир бөлүшүңүздөр, ар бир пикир баалуу. Жана бизнестеге катталып коюңуздар. Бизнес, стартап, технологиялар жөнүндө кызыктуу баяндар, жаңылыктардын баардыгы кыргыз тилинде ушул каналда жеткиликтүү болот. Көрүшкөнчө.